Биз азыр мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулган Тынчтык Ордо конушундагы турак жайда турабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой 24-июль күнү министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин катышуусунда мына ушул үйлөр өз ээлерине пайдаланууга берилген. Бүгүн шарттары менен таанышып, жана ошондой эле конушка көчүп жаткан ушул тургундар менен сүйлөшөлү деп келсек, көчүп, конуп, өздөрүн жайгаштырып жатышкан экен. Бүгүн мына ушул Тынчтык конушунун ээлери менен кандай шартта, кайсы кабаттан үй алышты, сиздер менен тааныштырып өтмөкчүбүз. Байке, саламатсызбы? Саламатсызбы. Бүгүн көчүп келип атасыз. Кайсыл кабаттан канча бөлмөлүү үй алдыңыз? 5-этаждан 2 бөлмөлүү үй алганбыз. Ошого көчүп келип атабыз. Бүгүн Кудай буйруса бисмилла деп көчүп келип жайгашып атабыз. Канча пайыз менен алдыңыз? 4% менен. Анда үйүңүзгө көчүрүшүп, чогуу шарттары менен таанышпайлыбы, Жүрүңүз чогуу кирели. Мен саламатсызбы? Мен моуну көтөрө алайын. Байке, мына 5-чи кабатка жетейин деп калдык, бир этаж калды. Мен чарчап калдым да, оңой эле кичинекей гүлдү көтөрүп келатыпчы. Сиз кандай болуп атасыз, акыбал? Акыбал жакшы эле, ушу алганыбызга деле сүйүнүп атырык. 10-чу этаж, 12-нчи этаждан деле алгандар бар. Буга да шүгүр эми, ушинтип алганыбызга сүйүнүп көчүп келип атабыз. Кайсыл үй сиздики? Ачылып турган эшикке? О, жаркыраган апапак. Конок келеби? Жок, сиздерди келем. Бисмилла. Бүгүн биринчи жолу жүктөрүңүздөрдү көчүрүп келдиңиздерби же буга чейин? Буга чейин келип көрүп, бир сыйра ичи менен таанышып кеткенбиз. Эми буюрса мынтип көчүп келип атабыз. Бул гүлдү каяка, терезеге коюп коеюнбу? Терезеге коюп коелу. Анда эмесе, Байке, бизге бөлмөлөр менен тааныштырып өтсөңүз. Бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Бияк болсо уктоочу бөлмө. Бияк болсо санузел комнатасы. Жаркырайт го, Байке? Ооба, жакшы эми көчүп келип жагып атат. Бияк болсо ашкана бөлмөсү. Эч нерсе мындай кое элеккенсиздер, Пока жаңы келип атабыз, эми могу кухня эмелерин алып келип жайгаштырабыз. Жай-жайдан жайгаштыра бересиздер, ошо. Мамлекеттин мындай колдоосу, мүмкүнчүлүгү сиздерге мындай кандай дем берди? Кандай сезимде болуп жатасыздар азыр? Эми мамлекеттин мынтип элге кылган эмелери жакшы. Өкмөткө да ушундай эме кылып берип аткандарына рахмат. Иштерине ийгилик. Жакшы, ушинтип өнүгө берсин Кыргызстаныбыз. Кандайсыңар? Мен келдим. Кандайсыңыз? Жакшыларбы? Кандайсың? Жетекчилерге рахмат. Ушундай жаш үй бүлөлөргө, мамлекет кызматкерлерге жакшы шарттарды, ушундай жаркыраган батирлик кылып чоң колдоо көрсөтүп атат. Буга чейин өзүбүздүн жеке үйүбүз жок, батирлеп жүргөнбүз. 2023-жылы кезекке туруп, Кудайдын буйругу менен бүгүн ошол эмебизге, батирибизге жетип алып отурабыз. Аябай азыр толкунданып, аябай чоң эмеде болуп атабыз, сүйүнүчтө, аябай бактылуу болуп атабыз. Ушундай өзүбүздүн үйүбүзгө ээ болуп, азыр сиздерге сөз менен жеткире албайм да, аябай эмебиз, сүйүнүчүбүз койнубузга батпай. Сен атың ким? Иманбек. Иманбек, жаңы үй алдыңарбы? Ооба. Жаңы үйүң кандай экен, көрүп чыктыңбы ишин? Ооба.
Жактыбы сага? Ага. Аппак бекен? Бак. Аппак бекен. Анда бизге үйүн көрсөтчү, биз сенин үйүн көрөйүк, Үйүн ичин көрсөтөсүң да бизге? Каякта үйүң? Жакын эле турбайбы, Жүр анда экөөбүз барып келебиз. Силердин машинаңар кайсы машина? Көчүрүп атсыңарбы үйүңөрдү? Мурда каякта жашачыңарбы? Мында. Уйдеги таласта жашачы. Таласта жашачыңар беле. Саламатсызбы Ламбайке? Конушуңуздар жайлуу болсун. Бүгүн көчүп келип атасыздар. Бүгүн көчүп келип атабыз. Шарттар кандай экен? Шарттар эми бердики жакшы, аябай жакшы салынды, чоң. Мурунку мемилерге караганда 105-серияга караганда аябай эле бир топ эле чоң экен да. Мисалы үчүн мига 6 алаң менен деп 3 комнаталуу тийди. 3 комнаталуу ошондо 87-88 квадрат экен да. Чоң эле тамдык да. Экинчи кабаттан экен, балаңыздын айтуусу боюнча. Экинчи кабатта. Анда үйүңүздүн ичин көрүп чыкпайлыбы, кандай дейсиз, Жүрүңүз. Жап-жарык сон экен, Иман үйүң. Бул сага, Үйүңдү көргөнүң үчүн, Шоколад алып жеп кой. 4 жылдан бери квартирадамын да, 20-25 миң ай сайын төлөйбүз квартирадамын. Анан Кудайга шүгүр, азыр өз үйлүү болуп калып. Анан азыр өргүдө жүргөн убакта акырын кийинки айда өтө электе уже 25 миң төлөгөнү ушу 25 миңге дагы бир нерсебизди ала алайык деп эртерээк келинчегим экөөбүз бала чакам менен көчүп алайык деп көчүп атканбыз да азырчы. Болуп байке, мына эми көчүп келип, жашап калдыңыздар дегендей, эми алдыга койгон пландарыңыздар кандай болуп жатат ушул жактын конуш ээлерин? Биринчиден ошол өзүңөр көргөндөй биздин конушубуз аябай кооз жазаптыр да. Бишкекте да биз жашап келгенбиз. Бишкекте көп новостройкаларды мен барып жүрөм, көрөм. Үйлөрү жаңы иши жазылганы менен короолор мындай эмес. Бул жерде мына карачы, короолорун благоустроить этип, ёлкаларды тигип, газондоруна чейин жашылдандырып коюптур. Мында ушул нерсени, бул жакшы нерсени жасаш бул бир иш да. Эми ушуну кармап күтүп, мындан ары таза кылып, дагы кооз кылып кармаш бул башка иш да. Ошондуктан мен ойлойм, ушундай жакшы нерсени ушул биздин бийликтегилерге өзгөчө мамлекеттик ипотека компаниясы салып даярдап бергенде, ушу курулушчуларга тең ыраазычылык айтуу менен ошол жерге жаңы кирген биздин конуштун жашоочуларына кайрылат элем. Ушундай жакшы жасап берген нерсени жаштарга күтөлү. Ошо мынакей кичинекей балдар эми көп билбейт, ушулар биз тарбиялашыбыз керек, айтышыбыз керек. Турмес болуп аткан нерселерди кой мындай кылба дешибиз керек. Цивильный жашоо, орусча цивильный жашоо кылышыбыз керек да. Жанагы Бишкектеги французский, английский квартал дегендей эле болуптур. Түнкү көрүнүш. Эми ушундай деңгээлде кармашыбыз керек. Анан башкаларга ушул үлгү болуп, башкалар да ушундайга аракет кылыш керек да. Мен өзүм ошондо эринбей балдардын таштап койгон кагаздарын мурдагы келип тердим. Анан ушуларга эми териште эмес, буларды айтып, тазалаган жерде эмес, кир кылбаган жерде дейт да. Ошондуктан баягы бирөө кирдетип берсе, бирөө тазалай берет деген эмес, кир кылбаганга аракет кылыш керек да. Кир кылбасак өзүбүзгө да приятно. Мен мында кагаздарды терип атам, мусорду теремин, керек болсо шыпырамын, керек болсо сугарамын, керек болсо жердин гүлдөшүнө мен кол салымымды кошом да. Мына ар бир нерсени, ар бир бутак сынып калбасын деп, ар бир салынган жакшынакай отурушкан нерселерди карабасак, биз карабасак ким карайт анан? Башкалар жумушта, пенсионер караш керек да муну. Мамлекеттик ипотекалык компания берген маалыматка караганда, быйылкы жылы Кыргызстан боюнча 20 миңден ашуун үй бүлөгө мына ушундай батирлер тапшырылганы турат. Жаркыраган жаңы батирлердин ачкычы быйыл 319 таластык үй бүлөгө берилген. Ал эми келерки жылы дагы 415 үй бүлөгө дал ушундай батирлердин ачкычы тапшырылары күтүлүүдө. Мына ушундай жаркыраган, заманбап, жаңы үйлөр баарыбызга кут болсун.